бабул масхи алал хуффайни. Масыға мас тарту бабы. Хуа джаизун лил мухдиси. Матынға кірішерден алдың шарттарын бір қарап қойлы мұны. Шартул масхи алал хуффайни ва рукнуху. Масыға мас тартуының шарттары жана рүкіндері деп тұрады қой. Ал жерде шартын қарағыла. Ва шартуху каунуху сатиран махаллал фард. Масыға мас тартуының шарты масы томуқты жапқан масы болуш керек. Томуға жетпеген, томуқты жатпаған, жана кызыл ашыкты жаппаған масы болсо, ал масыға мас тартканга болбойт. Биринчи шартта болбойт. Түшүнүктүү? Биринчи шарт ошол, бул жерде масыдан башка деле бут кийимди салсак болот. Кайсы бут кийимге мас тартса болот десе, биринчи шарты кызыл ашыкты ошол томуктарды жапкан бут кийим болуш керек. Аларга жетпеген бут кийимге тарткан болбойт. Салихан лил масхи ма бакаил мудда. Ошол мусафирга ушунча мөөнөт мас тартса болот, мукимге ушунча мөөнөт мас тартса болот деген мөөнөт айтылат го. Ошол мөөнөттүн ичинде мас тартууга жарактуу масы болсо, анан ошого мас тартса жарайт. Ал дегени мындай. Астын карасаңар биринчиде, хашияда. Мас тартууга жарактуу деген кандай болот десе, төмөнкүндөй шарттар табылыш керек. Имкану мутабаатил машил му'тад фихима фарсахан. Ошол бир фарсах аралыктагы жерди басып өткөнгө мүмкүн боло тургандай бут кийим болуш керек. Бир фарсах. Анан экинчи шарты ошол мас тартууга жарактуу деген масыбыз ошол эч нерсе байлабастан өзү мындай буттун формасында тигилип бутка туруш керек да. Бутка кийилип туруш керек. Мисалга жанагы өтүктөрдүн ичинен чылгоо ороп алат го. Чылгоо дейт, пайтоо дейт. Сен эмне дейт? Өзбекстанда. Берсанын ичинен ороп алгандачы армияда. Бут кийим ичинен ак материалды ороп, носкинин ордуна. Түшүндүң да? Ошону мисалга ал буттун формасында атайын тигилбейт. Аны ороп туруп байлап коесуң. Ошол сыяктуу ороп туруп байлап алган нерселерге жок мас тартылбайт. Атайын буттун формасында тигилип, бутка кийиле тургандай болуш керек. Ооба. Анан үчүнчүсү ман'ухума мин вусулил ма'i илал жасади иза масаха алейхима. Эгер мас тарткан учурда ошол мас тарткан учурда нымдуулукту денеге өткөзбөй тургандай калыңдыкта болуш керек. Ошол сууну өткөзбөй тургандай деңгээлдеги бут кийим болсо, ошого мас тартса болот дейт. Түшүнүктүүбү? Масыга мас тартууда шарттары ушул болсо, анда рүкүндөрү кайсы десе, бул деле парз, шарты деле парз, рүкүнү деле парз. Масхул кадрил мафруд, парз болгон өлчөмгө мас тартылыш керек. Парз болгон өлчөмгө мас тартылыш керек. Парз болгон өлчөм ошол масынын үстү тарабына мынтип мас тартабыз го, ошол парз болгон өлчөмү. Хуа джаизун лил мухдиси, дараты жок адам мас тартса жарайт. Неге мухдис деди? Дараты жок адам. Мухдис. Масына мас тарса болот деди. Жунупкачы? Жунупка болбойт да. Масын кийип алып калган жагын жууп масыга мас тартып койбойсуң да туруп. Ошол кичи даратсыздык боло турган болсо, масыга мас тартса болот. Жунуп болгон болсо, жок ал чечет дагы толук эле жуунат. Масыга мас тартуу деген жок анда. Жунуп адамдачы. Гусул алат. Мухдис бул кичи дараты жок адамга. Ин лабисахума ала тухрин лил муқими яуман ва лайлатан. Шарты бар. Масы качан масыга мас тартсаң болот десе, эгер десе масыны дарат сынып аткан учурда толук даратың менен кийип турган болсоң. Дарат сынып атканда сен мас кийип турасың, башка да амалдар толуктап туруп, толук даратың бар абалда даратың сынган болсо, ошондо сен ошол масыга мас тартсаң болот. Анан масынын мөөнөтү качан башталат? Кийгенден башталабы же дарат сынгандан башталабы десе, дарат сынгандан баштап башталат. Мисалга Багымдатта дарат алдың, масыны кийдиң, пешимди окудуң,
пешимди окугандан кийин дарат сынды. Эртеси күнү багымдатка чейин эмес, пешимге чейин, пешимди окуганга чейин мас тартып окусаң жарай берет. Муким жергиликтүү адам бир сутка, бир күн, бир түн мас тартып жүргөнгө болот. Валил мусафири, мусафирдагы адам 3 сутка, 3 күн, 3 түн мас тартып жүргөнгө болот. Мин вактил хадаси, кайсы убакыттан башталат десе, дарат сынган убакыттан башталат масынын мөөнөтү, масыктын мөөнөтү. Бисаласи асаби'a аля захирихима марратан. Ушул парза. 3 манжасы менен аля захирихима деген ошол үстү тарабына бир жолу мас тартат. Ошол парз. Вал харкул кабиру ямнауху. Чоң жыртык боло турган болсо, масыда. Чоң жыртык боло турган болсо, ага мас тартуудан тыят. Ал масыга мас тартуудан болбойт, мас тартууга болбойт. Чоң жыртык дегенде эки масыдагы жыртыктар чогуу эсептейбизби же өзүнчө эсептейбизби? Ар бир масыныкы жыртыктары өзүнчө эсептелет. Анан чоң жыртык дегенде канчалык болуш керек десе, ва хуа кадру саласати асаби ал кадам ал асагир. Буттун кичи манжаларынан чоң эмес, буттун кичи манжаларынан үчөөсү бата тургандай эле, ошондой жыртык болгон болсо, ошол чоң жыртык деп карайбыз. Ал масыга дарат алганга болбойт. Анын ар бир масынын жыртыктары өзүнчө каралат. Ошондой. Ваянкудуху нақидул вуду. Масыкты эмнелер бузат десе, даратты бузган амалдардын бардыгы масыкты дагы бузат, кайра мас тартыш керек. Ваназул хуффи, экинчиси масы чечилип кете турган болсо, ал учурда дагы масык бузулат. Бутту жууп туруп, анан кайра масыларды кийебиз. Бир бут чечилип кетсе деле, экинчи бутту чечип туруп жуушубуз керек болот. Эки бут өзүнчө каралбайт. Бирөө чечилип кетсе дагы автоматтык түрдө экинчисин да чечип туруп, жууп, анан кайрадан кийебиз. Буттун чечилип кетүүсү дегенде, ошол кадамдын буттун көпчүлүк бөлүгү көтөрүлүп кете турган болсо, масыдан чыгып, анда чечилди деген өкүм беребиз. Ва мудийюл муддати, кийинки масыкты буза турган нерсе, мөөнөт бүтө турган болсо, масык дагы бузулат. Бир сутка тартышың керек эле, бир сутка болду, автоматтык түрдө 24 саат болгондон кийин масык бузулат. Чечип туруп кайра жуушубуз керек болот. Анда суроо болсун, эгер масынын ичине суу кирип кетсе, бир бутуңа толук суу кирип кетти, эмне болот? Wal mashu ala al-jabirati kal-ghasli walau shuddat bila wudu'in fa in saqatat an bur'in batala wa illa fala. Эми жарага мас тартуу туурасында. Жарага кантип мас тартабыз? Жара дегени жанагы жаранын үстүндөгү таңууга. Ошол таңууга мас тартсак болот. Ошол тарткан масыбыз жууган сыяктуу эле болот. Жууган сыяктуу эле өкүмдалат. Мейли ошону таңып атканда, ороп атканда, дараты жок абалда эле ороп койсо деле, кийин дарат алып атканда үстүнө мас тартып койсо жарай берет. Ошо жуугандай өкүмдү ала берет. Fa in saqatat an bur'in, бирок мас тарткандан кийин ошол таңган таңуусу чүпүрөгү түшүп кете турган болсо, анда жанагы жаранын абалы каралат. Айыккан болсо, масык бузулду, жууш керек болот. Эгер айыкпастан туруп эле түшүп калган болсо, дараты бузулбайт, кайра алып таңып кое берет. Түшүнүктүбү? Анда кийинки тема. Бабул хайди. Бабул хайди этеккер туурасында. Акаллуху саласату айямин, эң азы 3 күн болуш керек. Ва аксаруху 10 айям, эң көбү 10 күн болот. Ва ма нақаса ау зада ау раатху хамилун истихадатун. Же эми ушул эки эрежени айтып берди. Эң азы 3 күн, эң көбү 10 күн. 3 күндөн аз болсо, же 10 күндөн көп келе турган болсо, же боюнда бар аял бир кан келе турган болсо, булар ооруу себептүү келген кан деп эсептейбиз. Муну истихада деп коебуз.
Wa aktharun nifasi 40 yawman. Төрөттөн кийин келе турган кандын эң көп мөөнөтү 40 күн. Wala hadda li aqallihi, азында чек жок, келбей да калышы мүмкүн. Wa aqallu tuhri 15 yawman. Этеккир деп атпайбызбы? Ай сайын келген этеккир ошол ортосундагы тазалык эң азы жок дегенде 15 күн болуш керек. Ортодогу тазалыктын эң азы 15 күн. Көп аркандай болот. Wa yahrumu bil haydi wan nifasi. Эми этеккир келгенде же төрөттөн кийинки кан келген учурда кээ бир амалдарды жасаганга арам болуп калат. Алар кайсы десе, биринчиси ас-сала, намаз окуганга болбойт. Вас-сауму, орузу тутканга болбойт. Ва кираатул Кур'ан, Кур'ан окуганга болбойт. Ва массуху, Кур'анды кармаганга дагы болбойт. Илля би гилаф, бирок ошол Кур'андын тышы болсо, чехолу болсо, ажырап турган, скотчтой эле чапталбаган, мындай бир өзүнчө ажырап турган тышы болсо, тышы менен кармаганга болот. Ва духулул масжиди, мечиттерге киргенге болбойт. Азыр аны өзүнчө дагы айтат. Бул жакта экөөнү бөлүп айтып атат да. Ва таваф, анан тавафты кылганга дагы болбойт. Ва курбану ма тахтал изар, жана күйөөсү менен ошол жыныстык мамилеге барганга дагы болбойт. Ва яхруму бил жанаба, эми жунуптукка. Жунуп учурда жогорудагы аялдарга тиешелүү өкүмдөрдү айтты да. Эми жунуп болгондо эркек деле мисалга жунуп болгон учурда эмне амалдар жасаганга арам болуп калат десе, ас-сала, намаз окуганга болбойт. Ва кираатул Кур'ан, Кур'ан окуганга болбойт. Ва массуху, Кур'анды кармаганга болбойт. Ва духулул масжиди, мечитке киргенге болбойт. Ва таваф кылганга болбойт. Айырмасы кайсы болду? Соомду неге айтпады? Жунупта. Жунупта кылсаң болор атсыз. Эмеде соомду неге айтпады? Жунуп болгондо соом орозо кармаса болор эт да. Оозуң жаап алып тур, анан кийин эмете бересиң, жуунуп келе бересиң. Ошол эки айырмачылык бар экен да, ошон үчүн аларды өзүнчө айтты буларды. Wa yahrumu alal muhdisi as-salatu wat-tawafu wa massul Qur'ani. Эми дараты жок кишиге эмне амалдар арам болот? Кайсы амалдарды жасаганга болбойт десе, мухдис дараты жок адам намаз окуганга болбойт, таваф кылганга болбойт, Каабаны, ва массул Qur'an, Кур'анды кармаганга болбойт. Бирок Кур'ан окуганга болот. Орозу кармаганга, орозу тутканга болот. Калган амалдар жасайт, мечитке киргенге болот. Мечит дегенде атайын намаз окуу үчүн даярдалган жер. Мисалга биздики атайын 5 убак намаз окулганга даярдалганы мынау кафел турат го. Ошонун бер жагын атайын мечит деп туруп, ошондой чегара кылган да устаз. Наркы бул жол катары койгон да. Кафелди ошол мындай бир даярдабагандай көрсөткөн. Эгер жамаат көп болуп кетсе, жумадагы эмес, берки 5 убакта ал жака турбайт, артка тизилип кете берет да. Нар жака турбайчы, артка тизилип кете берет. Жай намаз дагы жок ар жактачы. Ошондо нар жактан кирип туруп, үстүнкү этажга чыгып кетсе боло берет деп ошондой эмеде калтырган ал жерде. Бизде кирбейт дегенде намаз окуганга даярдалган жер болсо, ошол жер мечит болот да, кирбейт. А беркиндей намаз эмелер, мисалга жаназа окула турган жер, айт намаздар окула турган жерлер, же мисалга астыңкы комнаталары, аларга кире берет да. Алар атайын намаз окуу үчүн даярдалган жерлер эмес да. Түшүнүктүүбү? Wa tatawadda'u al-mustahadatu wa man bihi 'udhrun ka salasi bawlin aw ru'afin da'imin li waqti kulli fardin wa yusalluna bihi ma sha'u. Эми жана башында айтпадыбы? Эгер 3 күндөн аз болсо, 10 күндөн көп болсо, же боюнда бар аялдан келген кан болсо, булар истихаза деп эдикпи? Эми ошондой истихаза оору себептүү келип аткан учурда булар даарат алат. Жана кошумча башка үзүрү бар адамдар дагы, мисалга кээ бир адамдарда зарас токтобошу мүмкүн, кээ бир адамдарда жели токтобошу мүмкүн, же мурду канап анысы токтобошу мүмкүн, жарасы бар болушу мүмкүн, жаракаты. Кыскасы, daarатты буза турган амал сөзсүз аткарылып туруп атат да. Ошол үзүрү болуп туруп атат.
үзүрү бар. Булар кантип дараталат десе, ар бир намаздын өзүнө дараталышат. Ли вакти кулли фардин. Ар бир парз намаздын өз убактысына дараталышат. Ва юсаллуна бихи ма шаъу. Ошол парз намаздын убактысында канча намаз окуса жарай берет. Ошол убакыттын ичиндечи канча намаз окуса жарай берет. Силерге суроо. Эми ушул үзүрлүүнүн дараты намаздын убактысы киргенде бузулабы же намаздын убактысы чыкканда бузулабы? Намаз убактысы киргенде бузулат. Намаздын убактысы киргенде бузулат. Же чыкканда бузулабы? Экөө билбейм. Жок, мисалга сен мына мисал айтайын да. Шамдыкы Пешим канчада кирип атат? Бирден өтүп, бирде пешим кирип атат дейли. Сен 12-де үзүрлүүсүн 12-де дарат алып келдиң. Пешимге деп. Эгер намаздын убактысы киргенде дарат сынат десең, пешимдин убактысы киргенде сенин даратың сынып калат. Эгер намаздын убактысы чыкканда дарат сынат десең, ошол даратың пешимдин убактысы чыкканда сынат. Түшүнүктүүбү суроо? Эми ошондо үзүрлүү адамдын дараты качан сынат? Шаркта бар экен? бирок намаз чыкканда деле дегенде ошол Аман намаз экен. кирген учурда дарат алыш керек болот да. Жок, айырмасы жок. Бизде ошол бузулганын карап койсок болду. Ошол дейм. Ваябтулу вудуухум би хуружил вакт. Шаркта турат акырын. Ваябтулу вудуухум би хуружил вакт. Ушул үзүр себептүү дарат алгандар, алардын дараты намаздын убактысы чыкканда дараты сынат. Ва юсаллуна бихи ма шаъу. Канча намаз окугусу келсе, ошол убакыттын ичинде окуй берет. Аллах алам бисаваб. Кийинки тема бабул анжас, нажасаттар туурасында. Канча убакыт бар? Жетишебиз иншалла. 25 мүнөт. Жетишебиз иншалла. Мына жерде бир жакшы эме бар. Азыр жетишип калсак, кайра ушул жерге кайтабыз. Ушул үзүрлүү качан үзүрлүү деп табылат? 3 шарты бар. Үзүрлүү качан үзүрлүү деп табылат? 3 шарты бар. Кийинки тема бабул анжас, нажасаттардын бабы. Ятхурул бадану ва саубу бил маи ва би кулли маи'ин музилин вал хуффу мин зи жирмин бит далки. Денеде эгерде нажасат боло турган болсо, же кийимде нажасат боло турган болсо, аны суу менен тазаласак болот. Денени, кийимди суу менен тазалоого болот. Ва би кулли маи'ин музилин. Ошол эле учурда суудан башка дагы ошол нажасатты кетире ала турган башка суюктуктар менен дагы тазаласак жарай берет. Башка суюктуктар менен да тазаласак жарай берет. Вал хуффу мин зи жирмин бит далки. Маасы мисалга, маасыга мындай бир зи жирм дегени мындай бир көзгө көрүнгөн, мындай бир формасы бар нажасат тие турган болсо, далк сүртүү менен тазаласак болот. Сүртүү менен тазаланат. Мисалга, бут кийимдерге уйдун тезеги, башкасы жабышып калат го. Ошону акырын бардың да чөпкө мындай сүртүп койдуң. Таза кылып, аккуратно кылып сууга, чөпкө сүртүп койдуң, баары кетти. Баары тазаланды. Демек, ошентип да тазалап койсок боло берет. Далк сүртүү менен, Вассайфу ва нахваху бил масхи. Экинчи түрү. Биринчи ошол маасы сыяктууларды айтты. Экинчиси кылыч сыяктуу. Кылыч, бычак, кашык, ушул сыяктуу айнек бар, күзгү, ушул сыяктуу катуу нерселер. Эгерде нажасат тие турган болсо, бил масх. Булар дагы ошондой сүртүү менен тазаласак болот. Масх кылуу менен, арчуу менен. Чүпүрөк менен арчышыбыз мүмкүн. Же жөн топурак менен арчышыбыз мүмкүн. Кыскасы, ошентип арчып дагы тазалап койсок боло берет. Булардын ичине нажасат сиңип кетпейт. Вал арду бил юбси ва захабил асари. Жердеги нажасат кургап калып, асары жоголо турган болсо нажасаттын, ал жер дагы таза деп билебиз. Ва уфия ан кадри дирхам. Эми нажасаттын дагы кечиримдүү болгон көлөмү бар. Нажасаттын кечиримдүү болгон көлөмү бар. Бул учурда нажасатты экиге бөлүп карайбыз. Оор нажасат, анын жеңил нажасат деп туруп экиге бөлүп карайбыз. Оор нажасаттарды мугаллаза деп коебуз.
оор нажасаттардан канчалык өлчөмү кечиримдүү десе, 1 дирхамдан азы. 1 дирхамдан азы кечиримдүү деп билебиз нажасаттын. Денеге оор нажасаттан 1 дирхам дегенде 10 сом тыйынды карасак болот. 10 сом тыйымдан кичине боло турган болсо, ал кечиримдүү. Аны менен намаз окуганга боло берет да. Мисалга оор нажасаттардан каддам, кан бар, хамыр, арак бар, ва баули ма ла юкалу, эти желбей турган жаныбарлардын зарасы бар, сидиги бар. Булар оор нажасат. Ва раус, анан тезектер. Тезектер булар дагы оор нажасат болот. Булар ошол дирхамдан көп боло турган болсо, сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө тазалашыбыз керек болот. А дирхамчалык, дирхамдан аз боло турган болсо, ал кечиримдүү. Раус дегенде адатта эшек, жылкы ошолардын тезеги айтылат, бирок кээде жалпы жаныбарлардын тезегиге дагы раус деп айтыла берет экен. Ва ан ма дуна руб'i сауби минал мухаффафа ка баули ма юкалу лахмуху. Жеңил нажасаттарда кийимдин 1/4 бөлүгүнөн аз боло турган болсо, ал кечиримдүү болот. Мисалга, баш кийимдин, футболканын, ошол кийимдин 1/4 бөлүгүнө жетип кала турган болсо, жеңил нажасат. Ал көп нажасат тийди деген сүрөттү алат дагы аны тазалашыбыз керек болуп калат. 1/4 дегенде биз мындай бир толук эмени этибарга алабыз да. 1/4 дегенде делечи, мисалга баштын деле маска мас тартуу дегенде, башка мас тартуу дегенде 1/4 тартып коебуз, парз өлчөмүндөчү. Ошол көп бөлүгүнү ээлеген катары 1/4 деп каралат. Жеңил нажасаттардан, мисалга, эти желине турган жаныбарлардын сидиктери бул жеңил нажасат болот. Кийимдин 1/4 аз болсо кечиримдүү, көп болгон болсо, аны сөзсүз тазалашыбыз керек болот. Ва ятхуру мутанаджисун бинажасатин мар'иятин бизавали айниха. Нажасат кийимдеги, денедеги же болбосо жалпы ошол жана буюмдарга тийген нажасат көзгө көрүнгөн нажасат болсо, ошол нажасаттын кетүүсү менен таза болот. Ал дегени нажасат ошол тазалап олтуруп көзгө көрүнбөй калдыбы, нажасаттан таза болду деп билебиз. Көзгө көрүнгөн нажасаттар. Ва би гайриха бил гасли саласан. Көзгө көрүнбөгөн нажасаттар бар, сиңип кете турган нажасаттар бар. Аларды 3 жолу жуу менен таза деп билебиз. Ва би гайриха бил гасли саласан. Көзгө көрүнбөгөн нажасаттар боло турган болсо, мындай сиңип кете турган, аны 3 жолу жуу менен таза болот дедик. 3 жолу жууганда сыгыла турган болсо 3 жолу сыгуу менен, сыгылбай турган нерсе болсо 3 жолу кургатуу менен, бир жууп, бир кургатып, бир жууп, бир кургатып ошентип тазалайбыз. Ваят хуру жилдул майта. Өлүмтүктүн терисин кантип тазаласак болот? Өлүмтүктүн терисин кантип тазаласак болот десе, биддибагаты, ашатуу менен тазалайбыз. Тазалайбыз дегенде нажас эмес, аны менен дарат алсак да болот, анын үстүндө намаз окусак да болот. Ва биззакати, экинчи жолу закат, жанагы шарият көрсөткөндөй жол менен союу аркылуу дагы анын териси таза болот. Мисалга бисмилла, Аллаху акбар деп сойсок деле, ашатпасак деле, ал автоматтык түрдө териси нажас эмес, таза деп билебиз. Экинчиси ошол. Биззакати шар'ия, шарият көрсөткөндөй союу. Иллал хинзира вал адами, бирок чочконун териси, адамдын териси, буларды ашаттуу менен дагы таза деп билбейбиз. Чочконуку туруш турпата нажас болгондугу үчүн, адамдыкы сыйлуу жандык болгондугу үчүн таза болбойт дейбиз. Ва ша'рул инсани вал майтати ва азмухума тахирун. Адамдын чачы, анан өлүмтүктөрдүн мүйөзү, сөөктөрү, ошол жан жок жерлери, тырмак, туяк, булар тахир, таза, нажас эмес. Акыркы тема болсун. Фаслун фил истинжа. Истинжа менен бүтүрүп коелу. Истинжа усуннатун бинахви хажарин мунаккин. Истинжа кылуу сүннөт. Истинжа кылуу сүннөт. Таш сыяктуу нерселер менен истинжа кылсак болот. Анан мунаккин, ошол тазалай ала турган нерселер менен.
тазалай ала турган нерселер менен. Мисалыга тазалай албай турган ылай менен тазалай албайсың, кум менен тазалай албайсың, топурак менен тазалай албайсың. Өздөрү майдаланып кетет алар. Анан мындай бир тазалаганга боло тургандай буюмдарды колдоносуңар дейт да. Вал гаслу афдал. Бирок жууган эң жакшы. Жууп тазалаган эң жакшы. Истинжа кылганда. Ва куриха би азмин. Сөөктү колдонуу макрух. Сөөк менен тазалоо макрух. Ва раусин. Жануарлардын тезектери менен кайра тазалоо макрух. Ва таамин. Тамак аштар менен истинжа кылуу макрух. Жануарлардын тамак аштары да кете берет бул жерде. Ва яминин. Оң кол менен истинжа кылуу макрух. Үзүр болбогон учурда, эгерде оң колдо бир үзүр боло турган болсо, сол колдо, анда оң кол менен тазаласа болот. Ва каза истиқбалул киблати ва истидбаруха фил хала. Ошондой эле кыблага жүздөнүп истинжа кылуу, же кыблага артын салып истинжа кылуу, булар дагы макрух. Фил хала, ошол бир имараттын ичинде, зданиянын ичинде болсо деле. Эгер унутуп кете турган болсо, эстеген учурда мындай бир мүмкүнчүлүгү жетишинче бир аз кайрылып алып туруп олтурат. Ва такаллуму, истинжа кылып аткан жерде сүйлөгөн дагы болбойт. Сүйлөгөн дагы болбойт. Ва истиқбалу айни шамси вал камар, анан күнгө карап, айга карап олтурганга дагы болбойт. Ва махаббир рих, анан шамал тарапка дагы истинжа кылып олтурбайт. Шамал тарапка олтурганды ошол зарасы кайра өзүнө чачырап, нажасат тийип калышы мүмкүн. Күн менен айга неге карабайт десе, бул бул аламдагы мындай бир эң чоң бир жаралган нерселер болгондугу үчүн буларга да караган жакшы эмес дейт. Анан мына бул жерде эме дебедиби? Кыблага жүздөнбөйт дебедиби? Шархта бир жакшы эмне айткан. Ва юкраху лил балигhi би ан ювajjiha as-saghira nahwaha liyabul. Жаш баланы, мисалга жаш балдарды кыблага жүздөнтүп отургузуп койгондагы болбойт. Гарашокко отурганда, тоскондо ошо кыблага жүздөнтүп отургузуп койгон болбойт. Күнөөсү кимге болот? Ошол отургузуп аткан адам, балагатка жеткен адам да, билген адам күнөөсү ошого болот. Анткени өзүнүн кыймыл аракети менен, иш аракеттери менен кыблага жүздөнтүп отургузуп коет. Акыркысы ва тахта мусмирин, мөмө жемиш бере турган мөмөлүү дарактын астыга дагы истинжа кылганга болбойт. Мөмө жемиш бере турган дарактын астына истинжа кылганга болбойт. Татимма, толуктоо дейт акырында ушуну айтып коелу. Юстахаббу ли мурид духулил халат тaqdim at-tasmiya wal isti'aza bi an yaqul. Даратканага кирген адам биринчи ошол дуасын айтып кирет. Бисмиллах, Аллахумма инни а'удhu bika minal khubsi wal khaba'is. Ошуну айтып туруп даратканага кирет. Ва ан ябда би rijlihi al-yusra, сол буту менен кирет. Фи духул киргенде, вал юмна фил хуруж, чыкканда алал акс, оң буту менен биринчи чыгат. Мечитте болсо тескерисинче. Ва юстахаббу лаху айдан ан якула иза хаража, даратканадан чыккандан кийин ушул дуаны айткан жакшы. Алхамдулиллахиллази азхаба аннил аза ва афани. Садакаллахул азим. Аллаху а'ламу бис-саваб. Ушул жерден токтодук анда.